Бишкекте 6 автоунаа кагышкан кырсык болду. Бишкекте бир нече автоунаа кагышып, анын кесепетинен адамдар жабыркаганын шаардын кайгылуу милиция кызматынын башкармалыгы билдирди. Авария 20-ноябрь күнү саат 22:00 Ден Сяопин проспектисинде болгон. Окуя болгон жерден тартылган видео Корочи Telegram каналына жарыяланды. Анда бир нече машина кагышып, бирөөнүн арак жана желим стакандар табылган. Кайгылуу милиция башкармалыгынын алдын ала берген маалыматы боюнча Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаа Бишкекти көздөй келе жатып, Audi 100 үлгүсүндөгү автоунаа менен сүзүшкөн. Кагылышуудан кийин Mercedes гүү менен жолдун четине сүрүлүп, Nissan Primera, Toyota Wish, Daewoo Nexo жана Toyota Is автоунаалары жабыр тарткан. Натыйжада 3 киши жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Mercedes машинасын 41 жаштагы эркек киши айдап келе жатканы айтылды. Атамекен партиясынын штабына белгисиз кишилер келип талап койгону кабарланды. 21-ноябрда түштөн кийин Атамекен партиясынын Бишкектеги штабына белгисиз кишилер келип ызы-чуу салганын партия мүчөлөрү Азаттыкка кабарлашкан. Штабды кайтарып отурган кызматкердин айтымында, алар партия лидери Өмүрбек Текебаевдин жаңы сунушталып жаткан Конституциянын долбоорунун авторлорун Азаттыктын эфиринде сындаган үчүн кечирим сурашын талап кылышкан. Доллардын наркын кармоо үчүн Улуттук банк апта бою интервенция жасады. Улуттук банк AQSh долларынын кымбатташын алдын алуу үчүн 16-ноябрдан бери күн сайын интервенция жасоодо. 5 күн аралыгында валюта базарына 30,2 миллион доллар сатты. Доллардын кыргыз сомуна катышы октябрда кескин жогорулап, 1 доллардын баасы 79 сомдон дээрлик 85 сомго чейин жеткен. Улуттук банк ушул наркты кармап турууга аракет жасоодо. 2020-жылдын башынан бери Кыргызстанда доллардын баасы дээрлик 20% кымбаттады. Январда 1 доллар 69 сом 50 тыйынга барабар болсо, апрель айында коронавирустун кесепетинен 84 сомго чейин чыгып, кийин 73 сомго чейин төмөндөгөн. Улуттук банк доллардын наркы кескин өзгөрө баштаганда интервенция жасайт. Ал өсүп кетсе, валюта рыногунда доллар чыгарат. Тагыраагы коммерциялык банктарга доллар сатат. Мындай кадам менен Улуттук банк валюта рыногунда доллар көп көлөмдө болуп турушун камсыз кылат. Эгер валюта кескин түшүп баштаса, Улуттук банк аны сатып алып баштайт. Якутияда 7 киши антисептикке ууланып каза болду. Орусиянын курамына кирген Якутияда кол тазалоочу антисептикке ууланган 7 киши жашоо менен кош айтышты. Дагы экөө комада жатат. Интерфакс тергөө комитетинин маалыматына таянып 21-ноябрда кабарлагандай, 3 күн мурда Томтор кыштагынын тургундары 5 литр антисептик сатып алып ичишкен. Кол тазалоочу каражатка уулангандардын 3-өө ошол күнү дагы түрдө эртеси көз жумган. Экспертиза көрсөткөндөй, антисептикке 69% өлүмгө дуушар кыла турган уулуу метил спирти бар. 7 кишинин өлүмүнө себеп болгон антисептиктин ошол түрү сатыктан алынып, ишканада өндүрүлгөн бөлүгүнө арест коюлду. Коронавирустун жайылышы менен көп колдонула баштаган антисептикке ууланып каза болгондор буга чейин Индияда, Туркияда катталган.